Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен сегизинчи алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, мурунку сабакта биз силер менен сандын модулу, белгисизи модулду камтыган теңдемелер, белгисизи модулду камтыган барабарсыздыктарды чыгарганды үйрөнгөнбүз. Анда балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз бүтүн көрсөткүчтүү даража. Кана балдар, дептериңерге бүгүнкү жаңы теманы жазып алгыла. Бүтүн көрсөткүчтүү даража. Балдар, илимдерде биз физика жана химия илимдеринде планетанын массаларын, атомдун массаларын үйрөнөбүз. Анда келе төмөнкүдө мисалга көңүлүбүздү буруп көрөбүз. Мисалы физика илиминде күндүн массасы 1,1985 көбөйтүлгөн 10⁻33 даражасында грамм экен. Ал эми күн менен жердин арасындагы орточо аралык 1,1496 көбөйтүлгөн 10⁸ даражасында километр экен. Карап көрүлөчү балдар, биз күндүн массасы менен күн жана жердин арасындагы орточо аралыктардын физика илиминде окуп үйрөнөбүз. Ошондо биз 10⁻33 даражасы, 10⁸ даражалар жөнүндө түшүнүк алышыбыз керек. Карап көрүлөчү, 10⁻33 даражасы деген бул 10ду өзүнө өзүн 33 жолу көбөйтүүнү тундурат. Ал эми 10⁸ даражасы 10ду өзүнө өзү 8 жолу көбөйтүүнү туюндурат. Демек 10дун өзүнө өзүн 8 жолу көбөйтүүдө 100 миллионду ала тургандыгын билебиз. Анда 1,1496-ны 100 миңге көбөйтүүдө биз күн менен жердин арасындагы аралыкты таап алат экенбиз. Мына балдар, ушундай даражаларды пайдаланабыз. Ал эми химия илиминде биз суутектин атомунун массасын мисал келтирейин. 1,1674 көбөйтүлгөн 10⁻24 даражасынын грамм экен. Демек суутектин атомунун массасын алганда эмнегедир 10⁻24 даража түрүндө берилгенде 10⁻24 даражасы канчага барабар болушу мүмкүн деген суроо пайда болот. Көрдүңөрбү балдар, физикада биз күндүн массасын, күн менен жердин арасындагы аралыктарды табууда биз алардын даражасы чоң 10⁻33, 10⁸ даражасы, бул 10ду өзүнө өзү бир нече жолу көбөйтүүдөн даража алынып атканын көрдүк. Ал эми 10⁻24 даража бул канчага барабар болду экен деген силерде суроо пайда болот. Мына ушул суроого биз бүгүн силер менен жооп беребиз. Анда келе төмөнкүнү карап көрөлү. 10 санынын көрсөткүчтөрү 0, 1, 2, 3 сандары болсо, анда негизи 10, ал эми көрсөткүчтүү даражанын көрсөткүчтөрү 0, 1, 2, 3 боло турган болсо, 10дун 0 даражасы, 10дун 1 даражасы, 10дун квадраты, 10дун 3 даражасы жана башка ушул сыяктуу даражаларды биз жаза алабыз. Ал эми бул сандар ар бир алдыңкы сан андан кийин келүүчү сандан 10 эсе кичине экендигин көрүп турабыз. Мисалы, 10дун 3 даражасынан 10 эсе кичине бул 10дун квадраты. 10дун квадратынан 10 эсе кичине 10дун 1 даражасы экенин көрүп турасыздар. Башкача айтканда 10. Ал эми 10дон 10 эсе кичине 10дун 0 даражасы. Башкача айтканда 10дун 0 даражасы 1ге барабар балдар. Анда бизде мындай суроо пайда болушу мүмкүн. 10дун 0 даражасынан 10 эсе кичине кайсы сан бар болду экен? Карап көрүлөчү балдар. 10дун 0 даражасынан 10 эсе кичине, башкача айтканда ой жүгүртүүдөн 10дун 0 даражасы кайсы сандан 10 эсе чоң болмок деген суроону кантип жооп бере алабыз? Кана ойлонуп көрөлүчү. Кайсыл сандан 10 эсе чоң болгондо 10дун 0 даражасын ала алабыз? Же болбосо 10дун 0 даражасынан 10 эсе кичине кайсы сан болду экен? Демек 10дун 0 даражасын 10го бөлүп көрөлү. 10дун 0 даражасы 1ге барабар. 1ди 10го бөлүүдө анын өз ара тескери санына көбөйтсөк, 1 көбөйтүлгөн 10дон 1 болот. А 1ди 10дон 1ге көбөйткөндө 10дон 1 экен. Көрдүңөрбү балдар? 10дун 0 даражасына 10 эсе кичине саныбыз 10дон 1, башкача айтканда 10дун 1 даражасынан 1 деп жазып алайын. Анда 10дон 1ден 10 эсе кичине кайсы сан болду экен? Демек 10дон 1ди 10го бөлсөк, 10дон 1дин өзүн жазып, 10дун өз ара тескерисине көбөйтсөк, 10дон 1 болот. 10дон 1ди 10дон 1ге көбөйтүүдө 100дөн 1 алабыз.
Демек 100дөн 1 бул 10дун квадратынан 1ди берет. Демек 100 бул 10дун квадраты. Андыктан 10дун квадратынан 1ди берет экен. Көрдүңөрбү? 10дон 1ден кичине болгон саныбыз 10дун квадратынан 1. Көрдүңөрбү балдар? 10дон 1ден кичине болгон 10дун квадратынан 1 экендигин көрдүк. Ал эми 100дөн 1ден 10 эсе кичине болгон сан кайсы болду экен? Демек 100дөн 1ди 10го бөлүп көрөлү. 100дөн 1 көбөйтүлгөн 10дун өз ара тескериси 10дон 1 болот. Анда 100дөн 1ди 10дон 1ге көбөйткөндө алымына бөлүмүнө көбөйтсөк 1000ден 1 алабыз. Ал эми 1000ден 1, 1000 деген бул 10дун 3 даражасы, 10дун 3 даражасынан 1 деп алууга мүмкүн. Демек 10дун квадратынан 1ден кичине, 10 эсе кичине болгон сан 10дун 3 даражасынан 1 жана башка ушул сыяктуу сандарды алууга мүмкүн. Демек көрдүңөрбү балдар? Ар бир 10дун 0 даражасынан 10 эсе кичине болгон сандарды таап алдык. Демек 10 эсе кичине болгон сандар бул 10дон 1, а 10дон 1ден 10 эсе кичине саныбыз 10дун квадратынан 1, ал 10дун квадратынан 1ден 10 эсе кичине саныбыз 10дун 3 даражасынан 1 экендигин көрдүңөр. Мына балдар, ушул сан катардын 10дун 0 даражасынын оң жагын жакшылап карап көрөлүчү балдар. 10дун 0 даражасынын санынын оң жагында ар бир сандын даражасын көрсөткүчү кийинки сандын даража көрсөткүчүнөн 1ге кичине экендигин көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү? 1ге кичине 3 даража, андан кийинки алдында турганы 2 даража, анын алдында турганы 1, анан 0 даража. Силерде суроо пайда болду болуш керек. 10дун 0 даражасынын сол жагында жаткан кандай даража кылып жазып алууга мүмкүн дегенди. Анда биз анын n даражасынан 1 барабар анын минус n даражасы барабардыгын колдонуп, 10дун 1 даражасынан 1ди 10дун минус 1 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн. 10дун квадратынан 1ди 10дун минус 2 даражасы деп жазып алалы. Көрдүңөрбү балдар? 10дун 3 даражасынан 1ди 10дун минус 3 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн экендигин көрдүңөр. Көрдүңөрбү балдар? 10дун 0 даражасынын сол жагындагы бөлчөктөрдү даража көрсөткүчүн терс кылып жазып алууга мүмкүн экен. Байкадыкпы балдар? Мынакей ушул сан катарды биз төмөнкүдөй аныктама менен белгилеп алсак, эгерде А 0го барабар эмес жана n саны бүтүн терс сан болсо, анда A'нын n даражасынан 1 барабар экен A'нын минус n даражасына. Же 1 бөлүнгөн A'нын минус n даражасы барабар A'нын n даражасына. Кана балдар, ушул берилген аныктамада А 0го барабар эмес жана n саны бүтүн терс сан болсо, анда төмөнкү барабардыктар орун алат. Силер дептериңерге жазып алдыңар деп ойлойм. Карап көрөлү. Бизде суроо пайда болгон 10дун минус 24 даражасы канчага барабар болду экен? Демек, суутектин атомунун массасын кантип табууга болот экендигин азыр карап көрөлү. 10дун минус 24 даражасы жогорудагы A'нын минус n даражасы 1 бөлүнгөн A'нын n даражасына барабар экендигин көрүп турасыңар. Анда 10дун минус 24 даражасы 1 бөлүнгөн 10дун 24 даражасына барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, суутектин атомунун массасы 1,674 көбөйтүлгөн 10дун минус 24 даражасында грамм экен. Балдар, келгиле анда 10дун минус 24 даражанын ордуна 10дун 24 даражасынан 1 деп көбөйтүү менен алмаштырып алайын. Же 1,674-тү 10дун 24 даражасына бөлүүгө барабар экендигин көрүп турабыз. Демек, терс даража көрсөткүчтү 1 бөлүнгөн 10дун 24 даражасы же 10дун 24 даражасына бөлүүгө барабар экендигин көрүп турасыңар. Анда берилген 1,674-тү 10дун 24 даражасына бөлсөм, балдар, 0 бүтүн, көрдүңөрбү, бүтүрдөн кийинки үлүштөрүбүз 23 нөлдөн турат экен. Мына ушуга барабар экендигин көрүп турабыз. Химия илиминде суутектин массасы эң кичинекей 0 бүтүн жана башка 23 нөлдөн тура тургандыгын көрүп атабыз. Көрдүңөрбү? Демек, 1,674-тү минус 24 даражасын биз
аны 1,1674 көбөйтүлгөн 10^24 даражасынан 1 же болбосо 1,1674-тү 10^24 даражасына бөлгөнгө барабар экендигин көрсөтөйүн дегем. Көрдүңөрбү балдар? Биз физикада, химия илимдеринде бүтүн терс көрсөткүчтүү даражаларды колдоно алат экенбиз. Анда келгиле төмөнкүдөй мисалдарды карап көрөлү. Бүтүн терс көрсөткүчтүү даражадан оң көрсөткүчтүү даражага өткүлө. Балдар, 9^-3 даражасын берилген барабардыктын жардамы менен 9^-3 даражасын оң бүтүн даража көрсөткүчүнө өткөрүү үчүн 1/9^3 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн. Ал эми 9^3 даражасы 729 барабар, анда 9^-3 даражасы 729дан 1ге барабар экендигин көрдүңөр. Келе экинчини карап көрөбүз. 2 көбөйтүлгөн x плюс 1дин минус 2 даражасы. Балдар, x плюс 1 минус 2 даража болгондуктан 2 көбөйтүлгөн 1 бөлүмүндө x плюс 1дин 2 даражасы болот. Анда 2-ни 1 бөлүнгөн x плюс 1дин 2 даражасына көбөйтсөм, 2 бөлүнгөн x плюс 1дин 2 даражасы боло алат экен. Келе үчүнчү мисалды чыгарып көрөбүз. Балдар, мен силерге суроо бергим келип жатат. 3 көбөйтүлгөн a көбөйтүлгөн b'нын минус 2 даражасы канчага барабар болду экен? Ушуга теңдеш барабар болгон барабардыкты таап көргүлөчү. Демек, 3a көбөйтүлгөн b'нын минус 2 даражасын бүтүн терс даража көрсөткүчүн оң даражага кантип өтөбүз? Кана балдар, таап көргүлөчү ушу 4 варианттын ичинен. Силер туура жоопту таптыңар деп ойлойм. Анда мен туура жообун көрсөтө берейин. Берилген 3a көбөйтүлгөн b'нын минус 2 даражасын, b'нын минус 2 даражасын 1 бөлүнгөн b'нын квадраты кылып жазып алдым. Анда 3аны b квадраттан 1ге көбөйтсөм, 3a бөлүнгөн b'нын квадратына барабар экендигин көрдүк. Демек, туура жооп 4-үнчү вариант экен. Балдар, көрдүңөрбү? Бүтүн терс көрсөткүчтүү даражадан оң көрсөткүчтүү даражага өттүк. Анда келе дагы төмөнкү мисалды чыгарып көрөлү. Бүтүн терс көрсөткүчтүү даража аркылуу туюнткула дейт. Мына балдар, 2 бөлүнгөн 10^4 даражасын бүтүн терс көрсөткүчтүү даража аркылуу туюнтуп көрөлү. Анда 2 көбөйтүлгөн 10^-4 даражасы кылып жазып алууга болот. Себеби 2 көбөйтүлгөн 10^4 даражасынан 1 болгондо 10^4 даражасынан 1 10^-4 даражасын берет. Келе экинчи мисалды карап көрөбүз. Жана ушул мисалга мен силерге суроо бергим келип жатат. a бөлүнгөн x-тын 4 даражасы канчага барабар болду экен? Таап көргүлөчү. Биринчи вариант a көбөйтүлгөн x-тын 4 даражасы, экинчи вариант x-тын 4 даражасы, үчүнчү вариант x-тын минус 4 даражасы, төртүнчү вариант a көбөйтүлгөн x-тын минус 4 даражасы. Кана балдар, жакшылап ойлонуп көргүлө. Силер туура жоопту таптыңар болуш керек. Анда мен туура жообун көрсөтө берейин. a бөлүнгөн x-тын 4 даражасына туура жооп туура келет экен. 4-чү жоопко туура келет экен. Карап көргүлөчү балдар. Демек, a-нын минус n даражасы 1 бөлүнгөн a-нын n даражасына барабар болгондуктан a бөлүнгөн x-тын 4 даражасы x-тын 4 даражасы бөлүмүндө тургандыктан мен аны терс даража көрсөткүчү кылып a көбөйтүлгөн x-тын минус 4 даражасы кылып жазып алууга болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Анда келе кийинки мисалга көңүлүңүздү буруп көрөлү. Демек, 1 бөлүнгөн a-нын n даражасы a-нын минус n даражасына барабар болот экен. a 0го барабар эмес учурда. Көрдүңөрбү? Анда мен минус 1дин минус 3 даражасын таап көрөйүн балдар. Минус 1дин минус 3 даражасын тапканда, биз минус 3 даражаны көргөндө 1 бөлүнгөн минус 1дин 3 даражасы кылып жазып алат экенбиз. Анда балдар, минус 1дин 3 даражасы минус 1ге барабар. Себеби даражабыз так болгондуктан терс даража, эгерде даража так болсо, анда терс сан чыга тургандыгын көрүп турабыз. Минус 1дин 3 даражасынан минус 1 чыгат. А 1ди минус 1ге бөлсөк, анда минус 1ге барабар болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Келгиле эми балдар, эгерде минус 1ди жуп даражага көтөрсөк, кандай жыйынтык алалар экенин көрүп көрөлү. Демек, минус 1дин минус 12 даражасы бул минус 1дин 12 даражасынан 1 экендигини, барабар экендигин көрүп турабыз. Анда бул
даражасы жуп болгондуктан минус 1-дин 12 даражасы плюс 1-ди берет. Анда 1-ди 1-ге бөлсөк 1-ге барабар экендигин көрүп турасыңар. Демек балдар, эмне жыйынтыкка келебиз? Мейли минус 1-дин даражасы так болсун, мейли жуп болсун. Демек жыйынтыгында эгерде минус 1-дин даражасы так болсо минус 1-ге барабар, ал эми жуп болсо 1-ге барабар экендигин көрүп турасыңар. Демек 1-дин каалагандай даражасы 1-ге барабар. 1-дин n-чи даражасы 1-ге барабар экендигин көрүп турабыз. Ал эми 3-чү мисалга көңүлүбүздү буралычы. 0-дун 10-чу даражасы 0-го барабар балдар. Демек эгерде 0-дун даражасы 10 болсо, анда ал 0-го барабар. А эгерде 0-дун n-чи даражасындагы туюнтмасы n 0-го жана n бүтүн терс сан болгондо мааниге ээ болбойт. Башкача айтканда, мааниси жашабайт. Балдар, кайталайм. 10-дун n-чи даражасында n 0-го жана n бүтүн терс сан болгондо мааниге ээ болбойт. Болгону 0-дун 10 көрсөткүчтүү даражасы гана 0-го барабар экендигин көрдүңөр. Ал эми каалагандай сандын 0-чу даражасы 1-ге барабар. Келе балдар, анда төмөнкүдөй мисалды карап көрөлү. Минус 2-ден 1-дин минус 4-чү даражасы биринчи ыкма менен чыгарып көрөйүн. Биринчи ыкмада анын минус n-чи даражасы барабар анын n-чи даражасынан 1. Демек 1-ди минус 2-ден 1-дин 4-чү даражасына бөлөбүз. Анда балдар, 1 бөлүнгөн минус 2-ден 1-дин 4-чү даражасы 16-дан 1-ге барабар. 1-ди 16-дан 1-ге бөлсөк балдар, 16-га барабар. Себеби 1-дин өзүн жазып, 16-дан 1-дин өз ара тескерисине көбөйтсөк, ал 16-га барабар экен. Демек 1-ди 16-дан 1-ге бөлгөндө 16-га барабар. Экинчи ыкманы карап көрөлү балдар. Силер 7-чи класста даражаларды өткөнсүңөр. Эсиңерде барбы? Анда минус 2-ден 1 дегенди көргөндө 2-ден 1 алымы 1 болгондуктан 2-ни терс даража көрсөткүчү кылып жазып алайын. Карап көрөлөчү. Минус 2-нин минус 1-чи даражасынын минус 4-чү даражасы. Даражаны даражага көтөргөндө балдар, биз даражаларды көбөйтөбүз. Демек минус 2-нин 4-чү даражасы, а минус 2-нин 4-чү даражасы 16-га барабар. Көрдүңөрбү балдар? Демек бөлчөктүү даража көрсөткүчү терс болуп калса, аларды эки ыкма менен чыгарууга мүмкүн экен. Анда балдар, мен сабагымды жыйынтыктайын. Демек даража көрсөткүчү терс бүтүн сан болгон туюнтма алымы 1 саны, ал эми бөлүмү даражасы 10 болгон ошол эле туюнтма болгон бөлчөккө барабар болот. Кайталайм балдар. Даража көрсөткүчү терс бүтүн сан болгон туюнтма алымы 1, ал эми бөлүмү даражасы 10 болгон ошол эле туюнтма болгон бөлчөккө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Анын минус n-чи даражасы барабар анын n-чи даражасынан 1 экен. Мына, эгерде бүтүн көрсөткүчтүү терс даража болсо, анда анын минус n-чи даражасын алымы 1 кылып, ал эми бөлүмү ошол эле туюнтманын 10 даражасы кылып бөлүмүнө жазып алат экенбиз. Анда келеле, мен төмөнкүдөй мисал менен жыйынтыктагым келип жатат. Карап көрөлөчү. 3 көбөйтүлгөн a-нын квадраты бөлүнгөн 4a көбөйтүлгөн b-нын квадраты көбөйтүлгөн d-нын 3-чү даражасы. Балдар, карап көргүлө. Мен азыр бул терс даража көрсөткүчү кылып жазып алышым керек. Анда биринчи 4-төн 3 дегенди коэффициентти өзүнчө бөлүп алайын. Алымында a квадратты 10 даража менен жазам. Ал эми бөлүмүндө a биринчи даража болгондуктан анын минус биринчи даражасы кылып терс даража көрсөткүчү кылып жазып алатам. b-нын квадраты b-нын минус 2-чи даражасы, ал эми d-нын 3-чү даражасын d-нын минус 3-чү даражасы кылып жазып алдым. Көрдүңөрбү? Жогорудагы барабардыкты пайдаланып, мен бөлүмүндө турган өзгөрмөлөрдүн даражасын терс кылып жазып алдым. Балдар, эгерде жакшылап көңүл бурсаңар, a-нын квадраты көбөйтүлгөн a-нын минус даражасы, минус биринчи даражасы негиздери бирдей болгондуктан негизин өзүн жазып көбөйтүүдө даражаларын кошобуз. 2-ге минус 1-ди кошсок, 2-ден 1-ди кемиткенге барабар, 2-ден 1-ди кемиткенде 1 болот. Демек a-нын биринчи даражасы a-га барабар. Анда жыйынтыгында биз 4-төн 3 көбөйтүлгөн a көбөйтүлгөн b-нын минус 2-чи даражасы көбөйтүлгөн d-нын минус 3-чү даражасы.
Мына балдар, көрдүңөрбү? Даража көрсөткүчү терс бүтүн сан болгон туюнтма алымы 1 саны, ал эми бөлүмү даражасы оң болгон ошол эле туюнтмага барабар болгон бөлчөккө барабар экен. Мына ушул барабардыкты пайдаланып, бүгүн биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Балдар, убакыттын аздыгына байланыштуу бүгүн биздин сабагыбыз ушу менен аяктайт. Бүгүнкү алган билимибизди пайдаланып, биз сабактан формулаларды пайдаланып мисалдарды чыгара алабыз. Анда кийинки сабактан жолушканга чейин саламатта калгыла.